Арбаңыздар ардактуу кыргыз элим. Эфирде ProdMix KG каналы. Мен сиздер менен Аскат Айсыракунов жана менин операторум Адилет Мухтаров. Бүгүн бизде жакшы жаңылык бар. Бишкек шаарынын так борборунда жайгашкан Ленинградский көчөсү менен Федорова көчөсүнүн кесилишиндеги 3 бөлмөлүү үй жаңыдан эле сатылууга коюлуп жатыптыр. Андыктан биздин каналды өткөрүп жибербеңиздер, биз менен бирге болуп видеобузду аягына чейин көрүңүздөр, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Биз болсо үйгө кирип сиздерди таныштырып чыгалы. Мынакей үйгө да кирип келдик. Дароо эле сиздерди кире бериштеги эле үйдүн короосу менен тааныштырып өтөлү. Бул жерде үйдүн мынакей короосун көрүп турасыздар. Бул жерге 2 машина толук батат. Үйдүн кире бериште эле шагыл төгүлгөн, ал эми бул жери цементтелген. Үйдүн жалпы аянты боюнча айта турган болсок 170 квадрат метрге барабар экен үй. Албетте огород участогу жок, бирок короосу жетишелик түрдө кенен. Биз бул үйдү жарым үй деп атасак туура болот. Короону мына жаңы эле айтып өттүк, кенен, бул жер цементтелген. Андан тышкары сиздерге айта кетчү нерсе, мынакей үстүндө көргөзүп коелу, бул жерде кичинекей чатырча менен жакшынакай кылып тозулуп жасалган. Демек, сиз бул жерге жайкысын олтуруп алып, чай ичип тамактансаңыз болот. Үйгө кирердин астында биз дароо эле бул жердеги короодогу кичинекей чакан душ кабинкасы менен тааныштырып кетели. Бул жер кичинекей 2 бөлмө, чакан, ичи кафелденген. Аристон турат, албетте, жылуу суу, жайкысын душка түшүп, чайканып алганга албетте ыңгайлуу. Анда эмесе жүрүңүздөр эми. Душтан чыгалы. Душта кечке жүрө бербей. Анда эмесе жүрүңүздөр душтан чыгалы, эми ичкериге кирип тааныштырып өтөлү. Кирерден мурда сиздерге айтып өтөйүн. Бул жерде киргенде эле 3 бөлмө катары менен турат экен. Ар бир бөлмөнүн квадратурасы 15 квадрат метрден экен. Демек, кирип сиздерди азыр тааныштырабыз. Алгач бөлмөлөргө кирерден мурда эле биз кире бериш бөлмөнү да көргөзүп коелу. Бул жер кичинекей чакан кире бериш экен. Квадратурасы болжол менен бир 7 же 8 квадрат метр болчудай. Бул жердин үстү адаттагы эле мынакей пластик менен жабылыптыр, желим менен. Анда эмесе биринчи эле сиздерге биз алгачкы бөлмөнү көргөзүп баштайлы. Бул жер уктоочу бөлмө. Жогоруда айтып өттүк, бул жердин квадратурасын айтып өттүк. Аянтын жалпы аянты 15 квадрат метр. Бул жердеги мынакей жашаган кожоюндар учурда бул бөлмөнү уктоочу бөлмө кылып коюштур. Балким сиздер алганда бул бөлмөнү балким бөлөкчө кылып өзүңүзгө ыңгайлаштырып жаза алышыңыз дагы мүмкүн. Полу болсо кадимки эле жыгач пол экен. Албетте жыгач пол билесиздер, барыңыздарга жылуу болот. Ал эми үстү болсо, потолок болсо пластик менен жабылган экен. Терезелер мына бул жерде 2 терезе турат экен. Демек, биринчи бөлмөнү сиздерге көргөздүк. Эми жүрүңүздөр экинчи, үчүнчү бөлмөлөрдү көргөзөлү. Бул жерде киргенде эле дароо айта кетейин, биринчи бөлмө, андан оң жакты көстө экинчи бөлмө дароо кетет экен. Мына бул бөлмө дагы жалпы аянты 15 квадрат метр. Кожоюндар айтышты, 3 бөлмө тең окшош экен аянты, катарлаш кетет экен. Бул бөлмө адатта кухня катары колдонушат экен азыркы кожоюндар. Ар бир бөлмө негизинен айтып кеткенде бардык бөлмөлөр негизинен окшош. Үстү дагы, асты дагы окшош типте салынган. Адаттагыдай эле үстүндө мынакей пластик менен жасалып жасалган. Ал эми пол болсо жыгач пол. Бул жерде турган мебелди дагы, чакан мебелди дагы жаңы кожоюндарга таштап кетишет экен. Анда жүрүңүздөр кийинки бөлмөгө кирели. Мына бул жерге кирип келгенибизде эле бул жер конок үй десек болот. Мындайча айтканда конок үй же болбосо зал катары колдонсоңуз болот экен. Бул жер дагы 15 квадрат метр. Бул жерде турган мынакей мебелди дагы кожоюндар сиздерге таштап кетишет. Андан тышкары бул жерде кичинекей чакан кичинекей бөлмө бар. Бул жерде биздин мынакей кожоюндарыбыз Норус деген жигит бул жерде музыка жазып иштейт экен. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Тоскоолдук кылып койгон жоксузбу, иштеп аткан экенсиз? Музыка жазасыз го дейм, мини студия кылып өзүңүз жазып алган экенсиз. Туура кыласыз.
Көбүнчө түнкүсүн иштесеңиз керек, Ар кандай болуп калат? Ар кандай? Жакшы экен, жакшы. Ырдайт окшойсуз, күнсө? Чыгармачылыгыңызга ийгилик каалайбыз анда. Кудай буйруса. Мына бул жер чаккан, бул жерге төшөктөрүңүздү дагы жыйып койсоңуз болот экен. Бул жердин деле мынакей потологу пластик потолок, жыгач пол. Терезе бул жерде мына 2 терезе турат. Эми урматтуу көрөрман, келиңиздер эң маанилүү учур үйдүн баасы жөнүндө дагы кеп кылалы. Мен жанымда азыр үйдүн кожоюну турат. Саламатсызбы эже? Канча сурап атасыздар эми үйгө? Үйдү негизи 31 миңге саталы деп сүйлөшкөнбүз. Анан ала турган жакшы адам чыкса дагы түш беребиз деп атабыз. Түш береңе аракет кыласыздар, Негизи көп жылдар эме жашайсыздар бул үйдө, 10дон ашыгыраак болду. Бул үйдүн документтери кандай? Документтери баардыгы ордундабы? Документтери баардыгы ордунда. Документтен проблем жок, баары жакшы. Госрегистрге барып текшеришсе болот. Баары текшерип алат. Кызыл китеби. Ала турган адам текшерип алат. Кызыл китеби баары бар. Эми урматтуу көрөрман, бул үй тууралуу дагы бир аз кошумча маалыматтарды берип кетели. Бул үйдө жаратылыш газы албетте бар, борбордук канализацияга дагы кошулган. Мындан тышкары мектеп, бала бакча жөнүндө айта турган болсок, бул жерде 10-чу, 33-чү, 35-чи мектептер жакын эле жерде жайгашкан. Бир мектепке сиздер 5 мүнөттө эле жөө басып жетсеңиздер болот. Андан тышкары бир жакка чыгам десеңиздер, бул жерден маршрутка, автобус боюнча дагы эч кандай маселе жүрбөйт. Үйдөн чыктыңыз, бул жерге бир аз бастыңыз, маршрутка түшүп, каалаган жериңизге кетип калсаңыз болот. Биз жогоруда айтып өттүк, бул үй борбордо, шаардын борборунда жайгашкандыктан албетте сиздерге бул жерде ал жагынан эч кандай маселе болбойт. Мисалы үчүн сиз ЦУМга барам десеңиз, бул жерден бир 10 мүнөттө ЦУМга жетип каласыз. Кожоюндар бул үйгө азыркы учурда $31 миң деген бааны коюшту, бирок эгер жаңы кожоюн келип, чындап ала турган кожоюн келсе, сүйлөшсө, жакшы сүйлөшүүлөр болсо, албетте бир топ эле түшүрүп берүүнү дагы айтып жатышат. Ошентип биз сиздерди Бишкек шаарынын борборунда жайгашкан Ленинградский көчөсү менен Федорова көчөсүнүн кесилишиндеги 3 бөлмөлүү сатылууга жаңыдан эле коюлуп жаткан үйдү тааныштырып өттүк. Кийинки видеолорубуздан көрүшкөнчө сак саламатта болуп туруңуздар.